Биринчиден алар менен дайыма тыкыз байланышта биздин элчиликтер. Иран мамлекетинде калып калган айдоочулар жөнүндө айтсак, алар болсо Иран менен Туркмениянын чек арасында калып калышкан. Бирок Туркмения бүгүнкү күнү расмий түрдө бир нота берди, биз өткөрбөйбүз деп. Анткени алар дагы жанагындай өзүнүн мамлекеттик чараларын көрүп атат. Жана биздей эле 5 мамлекетти тыюу салдык, алар өзүнүн чек арасын Иран менен жаап коюшту. Анан биздин кечиресиз, биздин айдоочуларга дагы транзит жол бербейбиз деген билдирүүсүн берип атышат. Россия менен, Азербайжан менен дагы сүйлөшүүлөр, биздин дипломатиялык жол менен сүйлөшүүлөр болуп атат, биздин ошол жердеги айдоочуларды чыгарып кетүүгө. Иштер болуп атат, сүйлөшүүлөр мына бүгүн эртең мененки штабта бул жөнүндө Тышкы иштер министрлиги маалымдады. Муну биз болсо дипломатиялык жол менен дагы өкмөттүн аралык жол менен дагы эметип атабыз чечкенге.